Саламатсыздарбы кадырман угармандар жана көрөрмандар. Бүгүнкү талкуубузга ошо Жогорку Кеңештин депутаты Туратбек Мадылбеков, президенттин Жогорку Кеңештеги ыйгарым укуктуу өкүлү Орозбек Молдалиевди жана мурунку юстиция министри Марат Кайыповду чакырган элек. Азыр кезде Туратбек мырза бул жерде олтурат. Марат Кайыпов азыр келип калды. Орозбек мырза менен биздин байланышыбыз жакшы болбой жатат. Урматтуу угармандар, жана айтылгандай, бүгүн Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев чоң маалымат жыйын өткөрүп, анда жылдын жыйынтыгын чыгарды. Анда мамлекет башчысы Кыргызстанда демократия орноп баратканын, 2010 жылдан бери туруктуулук, ынтымак сакталып келатканын, ошондой эле күн санап кырдаал турукташып баратканын билдирди. Реалдуулук кандай? Ушул бул айткандар чындыкка туура келеби? Маселен, экономикабыз бюджеттин чоң тартыштыгынан жабыркап, макроэкономикалык туруктуулукка коркунуч туулуп жатканын каржы министри тынымсыз айтып жатат. Саясий турмушубузда болсо сарууда, ошто абал бир жактуу болбой жатат. Бул суроону биз ушу президенттин өкүлүнө дагы бере турган элек. Туратбек мырза, мына депутат катары сиз ушул кандай баа берип жатасыз ушул президенттин бүгүнкү маалымат жыйынындагы айткан ушул сөзүнө? Эми президенттин айткан өзүнүн пресс-конференцияда айткан жактардын бири чындыктары да бар. Анткени өзүңүздөр билесиздер, бизде мынабу турмуш абалдын кыйналышы же болбосо кай жерлерде митингдерин өткөрүшү бул биздин мамлекеттин стабилдүүлүгү негизинен керек да, эң негизгисичи. Анан бирок бүгүнкү күндө стабилдүү болуп атабы, болгон жокпу? Ал бул бөлөк нерсе. Мисалы, негизинен демократиялык мамлекеттерде негизинен мисалы кандайдыр бир митингдер болобу, же кандай болуп туруш керек негизинен өзүчү. Анткени биздин мамлекетибиз өзүнөн бутуна туруп, экономикасы оңдолгондон кийин, мыйзамдуулук толук кандуу орногондон кийин, ошондо бизде аткаруу бийликти болобу, же болбосо башка бийликтер болобу, туура мыйзам негизинде иштей турган болсо, анда могу азыркы болуп аткан митингдер негизинен азаят деп мен ойлойм да. Негизинен Туратбек мырза, мына Кумтөр боюнча дагы президент өзүнүн оюн билдирди. Өткөндө өкмөт башчы дагы билдирген. Атамекендин позициясы буга таптакыр карама каршы да. Ушул абалдан кандай чыгат эми Атамекен? Эми биз өзүбүз башында дагы баардык нерсени, баардык топтолгон мынакей эки комиссиянын, депутаттык комиссиянын, ошондой эле мамлекеттик комиссиянын корутундаларын баарын негизинен алып туруп, ал жерде бир топ эксперттер иштеген, ал жерде бир топ специалисттер да иштеген. Ошонун негизинде биз ошол өтүп кеткен убактагы биздин туура эмес убагында түзүлгөн кылмыштуу чыккынчылык келишимдерин түзүлгөн негизинде деп туруп, анан биз ошон үчүн жанагындай өзүбүздүн Атамекен фракциясынын чечимин бул ушул жылдын февраль айында биз өзүбүз чыгарып, Жогорку Кеңешке өзүбүз билдиргенбиз. Бүгүнкү чейин өзүбүздүн бүгүнкү ошо чыгарган чечимибизди бүгүнкү чейин турабыз да, ошо көз караштабыз биз. Түшүнүктүү. Азыр бизге Марат мырза келип кошулду. Марат мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Биз бүгүнкү талкуубузду мына президенттин маалымат жыйынынан баштадык. Мына сиз дагы тиешелүү бир сөз айтылыптыр. Ушу сиздин ээлеген позицияга байланыштуу дагы. Мындай айтканда, оппозиция деп, оппозициялык саясатчы деп эсептесеңиз өзүңүздү, президент оппозиция менен диалог парламентте жүрүп жатат, көчө оппозициясы менен сүйлөшүүнүн эч кандай кажети жок деп айтты да. Сиз кандай деп ойлойсуз? Диалог керекпи эки ортого? Биринчиден, парламентте оппозиция болуш үчүн элдин калың катмары жактырган, шайлоодон шайланып, анан бийлик коалициясына кирбей калган оппозиция келиш керек. Жана айтып атасыңар, митинг токтобойт болуп келет. Качан токтойт? Ошол жөнүндө сүйлөбөйлү. Митинг качан токтошу мүмкүн? Качан таза шайлоо болгондо токтойт. Биздин утурумчулар Атамбаев баш болгон. Атабекке ант берип алышып, кан төгүлүп жаткан кыргыздын кырчындай жаштарынын сөөгүнүн алдында таза шайлоо өткөзөбүз, таза бийлик өткөзөбүз деп. Чын-чынына келгенде таза шайлоо өткөзбөй, парламентке эл шайлаган, эл тандаган депутаттар келбей калды да. Партиялар келбей калды да. Анан кантип анан кийин кайсы оппозиция менен сүйлөшөт? Алар көчөдө калбадыбы? Ошо көчөдөгүлөр менен сүйлөшпөйбүз, бирок бар бул жерде азыр мына республика ата журт фракциялары оппозицияда турбайбы? Сүйлөшпөсө сүйлөшкөнгө мажбур кылабыз. Анан сүйлөшпөсө кийин кеч болуп калат. Түшүнүктүү. Азыр бир угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз. Алло. Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз. Салам алейкум.
Алейкум ассалам. Мындайда мына башкаруу боюнча айтып атпайсыңарбы? Кыргызстанда 1 киши башкарабы же 5 киши башкарабы деп анда эмес. Ким иши башкарса деп таза башкарса, Туура таза айтасыз. мына Туура мыйзамды айтасыз. сыйлап, ошо мыйзамдуулукту бекем тутуп, мына көрүп атпайсыңар, Сарустан деген мамлекет пайда болду Кыргызстанда. Эми ошун болду. Бул бийликтен да така тазармайын, бул эми токтобойт, митинг эч кандай токтобойт. Туп-туура айтасыз, анакей. Чоң рахмат сизге. Бизге дагы азыр байланышыбызда азыр Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Төрөбай мырза байланышта турат. Биз Төрөбай мырзанын дагы суранган элек биздин ушул маалымат биздин тегерек соолубузга катышканга. Төрөбай мырза, саламатсызбы? Сиз бизди угуп атасызбы? Саламатчылык. Төрөбай мырза, мына бүгүн президент ушундай маалымат жыйыны өткөрүп, ал жерде оппозиция менен эч кандай диалогдун кереги жок, парламентте гана диалог болуш керек, бул парламенттеги оппозиция менен деп, көчө оппозициясы менен сүйлөшүүнүн кажети жок деди да. Азыр мына Марат мырза айтып атат, көптөгөн күчтөр сыртта калып калды, бирок алар менен диалог керек дегенде оюн айтып атат. Сиз кандай ойлойсуз? Президенттин бул позициясы туурабы? Мен президенттин мындай сүйлөгөн биринчиден укканым жок. Анан кийин өзү негизи жеке мен өзүмдүн атымдан сүйлөгөндө сөзсүз баягы сүйлөшүүгө барсак болот, ким менен болбосун. Бирок ошол эле учурда сүйлөшүү кандай нукта жүрөт? Ким менен сүйлөшүш керек? Ошол маселе турат да. Кээ бир учурда мисалы үчүн өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле баягы бийликтен сыртта калып калган кишилер жеке мисалы үчүн өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп, анан ошол негизинде бийликке жетүү максатында гана сүйлөшүүнү жүргүзүп, бийликке жеткенден кийин унчукпай калгандарыбыз көрүп эле турбайбызбы? Ошон үчүн мен ойлойм, баардык маселе оппозиция, көчө оппозициясы болобу же болбосо парламенттин ичиндеги оппозиция болобу, бул конструктивдүү оппозиция бүгүнкү күндө мамлекет үчүн керек да. Ошондуктан бүгүнкү күндө кандай маселе болбосун, Кыргызстандын биримдигине биз баягы көңүлдү көбүрөөк бурганга мүмкүнчүлүк болуп атат да. Рахмат сизге. Мына биз бүгүнкү талкуубуздун негизги темасына өтүп жатып бир нерсени белгилеп кетели. Мына президент өзүнүн маалымат жыйынында бийлик системасы боюнча оюн айткан жок, бирок мамлекет башчысы Германияга сапар учурунда Кыргызстан баягы парламенттик системага карай багыт алыш керек деп билдирген жери бар. Акыркы мезгилде мына ушул бийлик системасындагы маселе кайрадан коомчулукта талкууларга түшө баштады, көп айтылып жатат да. Биринчиден, азыркы бийлик системасы авторитаризмди кайрадан пайда кылып, бийлик бир адамдын колуна топтоло баштады деген көп нерселер айтылууда. Мисалы, Акаев менен Бакиевдин Конституция берген ыйгарым укуктары болуп, алар өкмөттү каалаган учурда алмаштырып, бирок өзү эч нерсеге жооп берчү эмес деген ой айтылып, азыркы президенттин ыйгарым укуктары баш мыйзамда чектелген, бирок президенттин таасири мурункулардан да күчтүү дегендер бар да. Марат мырза, сиз ушундай ойду айтып келаткандардын катарындасыз. Бул оюңузду эмне менен, кандай жүйөлөр менен бекемдей аласыз? Биринчиден, жазылган баш мыйзамдагы жоолорго таянсак, азыркы биздин конституцияда кыргыз эли ээси жок, мамлекет башчы бизде ким, Кыргызстандан сырткаркы өкүлү ким деп жазылбай калган конституциябыз. Мындайча айтканда, мамлекет башчысы президент деп жазылганда. Мен токтоп берейин. Мындайча айтканда, биздин конституцияда Кыргыз Республикасынын ички жана тышкы саясаттын негизги багыттарын ким аныктайт? Ал нерсе Кудум ушул нерседен көп нерсе көз каранды. Кудум ушундай сөз жазылбай калган. Мындайча айтканда, сыртка чыкканда Кыргызстандын өкүлү ким? Президентпи, парламентпи? Же премьер-министрби? Мына ушуну эч ким билбейт. Ошон үчүн Роза Отунбаеваны бир убакта отургузбай койгон. Чогуу биздин шериктештик президенттерибиз. Сен баары өкмөттөн уруксат алып келишиң керек турбайбы, сенин конституцияң боюнча деп. Эми катачылыктар абдан көп, өтө көп. Системадагы акыбал боюнча. Мен система жөнүндө сүйлөй турган болсом, улуу депрессия болгондо Америка Кошмо Штатында, улуу депрессияны билесиңер 50 жылга жакын болгон. 50 жылдан ашык болгон. Ошол учурда дагы Американын бир саясатчысы биз саясий системабызды өзгөртүп жиберебиз деген ой келген эмес. Тилекке каршы президенттик, парламенттик бийликтен биз парламенттик бийлик өтөбүз деп шашып-пушуп парламенттик конституцияны жаза койдук. Бирок ушул убакка чейин парламенттик деп жазганыбыз менен парламенттик эмес да, бул юридикалык сөз менен алган. Эмне себептен? Биринчиден, бир дагы парламенттик мамлекетте президент эл менен шайланбайт. Эч убакта шайланбайт, аны парламент шайлайт. Экинчиден, бир дагы парламенттик мамлекетте президент каршы пикирге кол койбойт мыйзамга. Азыр мына парламент менен кошулуп алып, мыйзамдын жоопкери болуп атат ар бир мыйзамга. Муну оңор жакпайт, силерге каршы пикир жаздым.
кааласаңар оңдогула, каалабасаңар меникиндей калат деген сөз ал. Мындайча айтканда мыйзам чыгаруу функциясы бар президенттин. Бийлик полномочиясы президентке чогулуп калды деген дагы айтып. Чогулуп калганы дагы бар. Баягы жок нерсесин өзүнө буруп алып башкарып атканы дагы бар. Тилекке каршы биздин парламент аны аныктап көзгө сайып көрсөтпөй атат. Үчүнчү чоң кемчилигин айталы. Бир да парламенттик мамлекетте коалицияга кирген партиялар ошол коалициянын башында турган, коалиция менен каршы чыгып, мына азыркы мына Ата Мекен фракциясы айтып кетпедиби? Биз Кумтөр боюнча мындай айттык, туура эмес, биздин көз карашыбыз башкача деп. Ошентип айткандан кийин анда алар чыгып кетиш керек коалициядан. Башка коалиция түзүш керек. Биз түзө албай атабыз. Дагы деле көз каранды болуп отурабыз Атамбаевди карап. Мен сөзүмдү бүтүрүп коеюн. Азыркы учурда акыбал абдан оор. Эгерде биздин парламент ушинтип Атамбаевдин көзүн карап отура берсе, анда эртең кеч болот. Атамбаевдин арыгын чапкан парламент аталып калат. Тез арада ага импичмент көрсөтүш керек. Импичмент көрсөткөнгө азыр толук эмелер бар, негиздер бар. Төрөбай мырза, мына ушул коомчулукта кечээ күнү элдик саясат деген уюмда дагы айтылган, ушул президенттин колуна эбегейсиз бийлик топтоло баштады, жоопкерчилиги жок деген айыптоолор канчалык негиздүү деп эсептейсиз? Мына азыркы кезде айтылганга да кандай жооп бере аласыз? Эми өзүңүздөр билесиздер, бизде жогорку кеңеште мыйзамдар 3 окуудан кабыл алынгандан кийин президентке кол коюуга жөнөтүлөт. Менде так маалымат жок, бирок эгерде ушул суроо берилери, ушул маселе каралары мага белгилүү болгондо, президенттин ветосуна каршы кабыл алынган мыйзамдардын санын дагы ала келмекмин да. Ошондуктан бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекети парламенттик мамлекет эмес, бирок парламенттик президенттик башкарууда жашап жаткан мамлекет. Ошол эле учурда өзүңүздөр билесиздер, кайсыл конституция болбосун, баягындай эң туура жана так жазылды деген бир дагы дүйнөдө бир дагы конституция жок да. Биз мисалы үчүн 93-жылкы конституцияны сөз кылабыз. Ошондой эле буга чейинки президенттик башкаруудагы конституцияны сөз кылабыз. Өзүңүздөр билесиздер, көп эле элдер акыркы күндөрү президенттик башкаруу туура болмок парламенттик президенттик башкарууга караганда деген маселе көтөрүлүп атат. Эгерде президенттик башкаруу туура боло турган болсо, эмне үчүн эки президент качып кеткендиги жөнүндө айтышпайт да. Ошондуктан мен ойлойм, дүйнө жүзүндө монархия менен деле, диктатура менен деле, президенттик башкаруу менен дагы, парламенттик же болбосо аралаш парламенттик жана президенттик башкаруу менен дагы дүйнө жүзү өнүгүп атат. Ал башкаруу системасында бир жолго түшүүнүн, анан кийин бир максат менен баруунун жолун таап, ошол жолго мыйзамдын жолуна түшүп алышыбыз керек да. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, биз баягы анча-мынча маселелер көтөрүлө турган болсо, ал баягы мыйзам жолуна өзүбүз түшө албагандыктан кээ бир маселелер ооздогон айтылып калып атат да. Бул кайсыл конституция болбосун, мен мисалы үчүн ар бир конституцияга өзүмдүн жеке пикиримди, сын пикиримди айтууга толук бир нерсени тапканга болот да. Сын айтса боло берет десең, сындаса кемчилик табылат. Сындаса болот, бирок негизинен ошол биз кабыл алынган мыйзамдарды, биз кабыл алынган мыйзамдарды, ошолорду иштетүүнү, ошол мыйзам жолунда биринчиден өзүбүз жашоону үйрөнүшүбүз керек, көнүшүбүз керек да. Азыр мына ошол 2 жылдын ичинде демократиянын чоң чокусуна жетти. Өзүңүздөр билесиздер, бирок демократиянын маданиятына биз пока түшүнө элек. Ошол эле Туратбек мырзага мына конституция боюнча мына Турат кечирип коесуз. Мен бүтүрүп алайын. Бакиевдин же болбосо Макаевдин учурунда бийликке каршы сүйлөө бул баатырлык болгон да. Бүгүнкү күндө бийликке каршы сүйлөө бул баатырлык эмес. Ал туура эмес нерсе болуп калып атат. Ошон үчүн биз бийликке каршы сүйлөөнү гана биз демократия деп түшүнө турган болсок, анда чаржайып бир жашоого туура келип калабыз. Ошон үчүн эгерде сунуштар болсо, биз ошол кимдер болбосун, депутаттар дагы башка нерсе өзгөрүүдө, башкаруу системасында өзгөртүүдө, мыйзамдарды кабыл алууда, ошол сунуштарды кабыл алууга даяр. Туратбек мырза, мына конституциянын автору, сиздердин партиянын лидери, сиз өзүңүз мына коомчулукта акыркы кезде көп айтыла баштаган ушу системага карата пикир бир негиздүү деп эсептейсизби, же болбосо азыркы система бара-бара шайлоолордун негизинде бир мындай трансформация болуп, президент дагы ордуна коюп, өкмөттү дагы ордуна коюп, өнүгүп кетүүгө жөндөмдүү деп эсептейсизби?
Бул конституция тиги Марат мырза айтып кетпеди, баягы революциядан кийин эле сразу шашып пушуп эле ала койгон депчи. Ошол таң атканча жазып чыккан. Кээ бирлердин баары тең таң атканча эмес, аны Өзү айтпады беле. Жок, ал мындай утур айтпаш керек нерсе, муну баары тең баягы оппозиция кезде, бир канча жыл оппозиция жүргөндө ошондо жазылган нерсе да, анткени ошол кезде толук кандуу мындай анализдеп бийликтин бутактарын тең салмактуу кылбасак болбойт экен. Мисалы, президентке берип отуруп, президент кандай президент келбесин, адам келбесин, президент тегерегинде кошоматчыларын бары ошол коштоп отуруп эле аңгалып барып түртүп жиберет экен деген. Анан кийин президентке берип отурган болсак, өз билемдик кылып жиберишет экен деп, ошон үчүн жанагы тышкы саясатты жүргүзгөндө дагы татаалдаштырып, мисалы, ошол өкмөттү түзгөн парламент түзгөн өкмөттү менен сен сүйлөшүп тышкы саясатты жүргүзүп жүр деп жазылып турат ар жердечи. Ошон үчүн премьер-министр макулдугу менен мынакей биз кийинде мыйзамга алып берген президент тышкы саясатты азыр жүргүзүп атат баардык жерлердечи. Анан эми конституцияда сөзсүз түрдө кемчиликтер бар. Кайсы мамлекетте алба кемчилик болот. А эгер жакшы эл болсо, оппозициясы дагы, позициясы да болсо, конституциясыз жашаган дагы мамлекеттер бар. Мына Кыргызстанда эки баштуу бийлик болуп калды деп мына кезинде ушу өкмөт башы болуп иштеген Өмүрбек Бабанов дагы айткан эле да. Бул эки баштуулуктан район акимдерине тартып министрлерге чейин бирде өкмөт башчыны кылчактап караса, бирде президентти кылчактап карап, мында ушундай шартта натыйжалуу иштөө мүмкүнбү? Эгер мындай нерседе азыркы кезде биздин жана конституциянын негизинде ар бир нерсе өзүнүн ыйгарым укугунан пайдаланып иштей турган болсо, узурпация кылбай, жогорку кеңеш дагы, президент дагы, өкмөт дагы ар бир нерсе. Мынакей биз өзүбүз өкмөттү түздүкпү, өкмөт менен кошо биз да жоопкерчиликти алышыбыз керек, туура. Ошону менен бирге биз өкмөттүн астында туура кадрлар тандап койгун дешибиз керек. Жалаң эле өзүңүн партияны эмес, Кыргызстандагы партия биздин чиновниктер бар, жакшы акылдуу жигит уул кыздарыбыз бар. Мына ошолордун дагы койгула деп атабыз бизчи. Башынан эле ошондой келип атат негизиненчи. Ал эми мурунку Бакиевдин учурундагы, Акаевдин учурунда ала турган болсок, жалаң эле бир киши эмес, тегерегиндеги ошол үй бүлө жакындары, достору, туугандары, жакын кошоматчылардын аркасы менен, акча берүү жолдору менен, тиги мен тагамды коюп кой, тиги менин жээним коюп кой деген, ошондой менен эле келген ошол кездердечи. Марат мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Ушу азыркы эки баштуулук дегенге бир жөнү барбы? Албетте жөнү бар. Бир мисал, жана Төрөбай мырзага жалганчы болбойюн, жөнөкөй эле сындап атат, калп эле айтып атат дегендей болбойюн. Бир мисал. Мына биздин парламент Батукаевдин маселеси боюнча чечим кабыл алды. Токтом кабыл алып, Кыргызстандагы 10дон ашык мамлекеттик эң жогорку кызматта турган кишилерди күнөөлүү деп тапты. Бирок ошону президент берип атабы? Силер күнөөлүү экенсиңер, кызматтан четтеткиле, кылмыш жоопкерчилигине же болбосо дисциплинардык жоопкерчиликке тартылгыла деп. Баягы тооктор жөжөсүн коргойт го. Кудум ошентип коргоп отурбай, бербей. Жалгыз Турсунбек акынды садага чаап коюп. Бул эмне деген сөз? Атаканов да кетпедиби? Атакан өз ыктыяры менен кетти. Ал мырзалык кылды, жигиттик кылды. Мен сага окшоп, сага окшогондор менен иштебейм деп кетип калгандыгы ал, эшикти тарс чаап. А калганы гана кеткени. Күнөөлүү деп таап, парламент тапкан кишилер кетпей атпайбы? Анан каяктагы парламенттик мамлекет деп айта алабыз ай? Анан кантип парламент эгер ошо өкмөттү өзү дайындаса, өзү шайласа, анан ошо өкмөттү башкара албаса, анан каяктагы парламент? А башкарып аткан президент болуп атат. Деги эле дүйнө жүзүндө белгилүү болгон, такталуу, аныкталып калган, аксиома болуп калган илим бар. Конституциялык укук деген. Бул мамлекеттик түзүлүш жөнүндө, мамлекеттик бийлик жөнүндө, саясий система жөнүндө укук. Ошол жерде так жазылган. Эч убакта бийлик эки булактан чыгыш керек эмес. Эгер эки булактан чыккан бийлик болсо, анын келечеги жок, жакында өлөт ал бийлик. Бизде ошондой бул бийлик да жакында өлөт. Бизде дагы бир угарманыбыз күтүп калды. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз. Саламатсызбы, мен Карагулжадан Айтмамат. Кайсы гана башкаруу схемасы болбосун, анын көрсөткүчү болуш керек. Мен мисалы үчүн мына 23 жылдан бери баштаганда, мисалга анын көрсөткүчү ким болуш керек, эмне болуш керек? Адамдардын, карапайым адамдардын жашоосу менен коом болуш керек. Коом кандай азыр? Оорулуу, сабатсыз, ыймансыз, тартипсиз. Мына ушунун өзү айтып атат, ошо жылыш жок эч жакка. Биз айтып атат, демократия алдыга кетип атабыз, тескерисинде артка кетип атабыз. Адамдык баалуулуктар кетип, бири-бирин сый жок. Ошон үчүн тандоо да кыйын болуп атат. Эмне үчүн президенттик шайлоо бул пайда деп атат? Анткени эгерде парламенттик шайлоо пайда болуш үчүн эч кур десе, ошо парламенттин коомун түзгөн 61 адам таптада эл үчүн иштеген адам болуш керек. Ал эми бир адамды тандаш оңойбу же 61 адамды тандаш оңойбу? Же ошодо болуп атат.
Рахмат чоң сизге. Мынабы бизде экинчи ушул мындай бир маселени койгондон кийин экинчи маселе чыгып атат да. Бул кээ бир оппозициялык саясатчылар мындай сунуштап атат. Ушул азыркы системада кемчиликтер байкалгандан кийин демек биз ар жагынан карашыбыз керек деп. Мына президент өз убагында парламенттик жагына обушубуз керек десе, башкалар айтат жок, президент аткаруу бийлигин өзү башкарган бийлик системасы керек деп атат да. Торобай мырза, бизге кайсы жагы мындай оңтойлуу Кыргызстан шартында деп эсептейсиз? Азыркыны, мисалы үчүн азыркы системаны эволюция кылып өнүктүргөнүбүздө. Эми азыр жогору жакта айтылып атпайбы? Биз чоң юристтер, болбосо мурда мамлекеттин башында иштеп жүргөн кишилер кимдин укугу кандай экенин биз өзүбүз биле албай атабыз да. Жогоруда айтылып аткан аксакалдын сөзүн сиздер угуп туруп, ошону аягына чейин укканыңыздар да туура болмок да. Биринчиден. Экинчиден, мына жогору жакта айтып атпайбы? Жогорку кеңештин комиссиясы, жогорку кеңеш Батыкаевдин маселеси боюнча баягы жашаган кишилерди күнөөлүү деп таап дейт. Бирок биздин регламентте да, бир мыйзамда жогорку кеңеш бирөөнү күнөөлүү деп, күнөө баягы моюнуна алдыртып, күнөөлүү эмес деп таппайт. Мисалы үчүн министрди премьер-министр кетирүү, бул премьер-министрди, кабинет министрди кетирүү жогорку кеңештин ыйгарым укугунда бар. Бирок кээ бир маселелер өкмөттүн башына баягы биз сунуш катары бере алабыз да. Ошондуктан жогорку кеңеш баягы башкы прокуратурага да сунуш катары. Бирок бир комиссия бирөөнү күнөөлүү деп таап, же болбосо кылмыш жоопкерчилик жөнүндө күнөө жөнүндө сөз кылган жок. Күнөөлүү деп айта албайбыз. Ошондуктан өзүнүн милдетин аткарбаган үчүн күнөөлүү деген үчүн мыйзамдуу баягы жолдо эме кылсак болот да. Анан кийин ошондуктан мына жогору жакта айткан аксакалыбыз эң туура айтып атат. Бүгүнкү күндө тандоо кыйын. Ак менен караны биле албай калдык, жакшы менен жаманды биле албай калдык да. Ошондуктан баягы мен өзүм ажыга барып келген киши катары бир айтып коеюн. Пайгамбарыбыздан бир хадис бар. Кандай коом болсо ошондой башчы депчи. Ошон үчүн биз коомду баягы туура түшүндүрүүлөрдү, туура маселелерди, анан кийин баягы сөз эркиндиги деп туруп эле көп маселелер өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жалган маалыматтар да чыгып кетет. Ага бүгүнкү күндө Торобай мырза, бизге убактыбыз дагы аз калып атат да. Мына азыр Туратбек мырзага мүмкүнчүлүк берсек, жанагы суроого жооп берсеңиз. Мен мына кошумча катары айтып кетейин, Торобай мырзага карата. Туура, биз жогорку кеңеш негизинен баарын тең иликтеп туруп, саясий чечим чыгарганбыз. Саясий жанагы чиновниктерге. Биз жөнөкөйлөргө эмес. Саясий чечим чыгаргандан кийин сөзсүз түрдө муну өкмөт аткарыш керек. Кайра жооп берип биздеги прокуратуранын жыйынтыгы менен. Ал прокуратура деген укуктук канава берет. Укуктук канава берип аталарчы. Биз саясий чечим чыгарганда аткарыш керек. Мындай негизинен бүгүнкү күндө өкмөт аткарбай атат. Туура. Кимдерге ишенип атат, кандай ишенип атат. Бирөөнү күнөөлүү деп табуу. Бул саясий чечим эмес, бул укукту баа берүү болот. Керек бизге? Эволюция керек. Туратбек мырза, кандай эволюция керек бизге анда? Мисалы үчүн таза парламентке кетишибиз керек, ушундай тупиктер, туюктар болбош үчүн. Же президенттики кайра баягы өкмөттү башкарган анализдеп көрөлү. Биз башынан баштаганда ушул эгемендүү мамлекет болуп баштагандан баштап биз биринчи парламенттик, президенттик башкаруудан баштаганбыз. Андан кийин биз президенттик башкарууга өттүк. Ошол эки тең системадан бизге Кыргызстан элинде жараган жери жок. Ошон үчүн бүгүн келгиле парламенттик башкаруу. Анткени Кыргызстан эли өзү мында тарыхка көгөрөт парламенттик системадан ары өнүгүш керек. Өнүгүш керек, убакыт керек буга. Марат мырза, сизде кандай? Болбойт. Эч убакта бул үйдө жаман кишиге жашаган турбайбы деп туруп, анан ал үйдөн башка бирөө көчүп кетсе, ошо жаман киши. Ал үйдө талкалап салган туура эмес. Биздин азыркы саясатчылардын жасаганы конституция боюнча кудум ушундай болуп атат. Эки президентибиз президенттик парламенттик өлкөдө начар иштеди, ошон үчүн бул конституцияны бузушубуз керек. Жакшы, татыктуу эл үчүн иштеген эле элди алып келсе, татынакай эле иштейт. Президенттик парламенттик системаны кайра калыбына келтириш керек. Бир үйдө бир кожоюн болуш керек. Торобай мырза, бул боюнча оюңузду айтпай кеттиңиз да сиз. Мен айтып коеюн, бул өзү негизи жогору жактан Марат мырзанын сөзүнө, оюна мен кошулуп кетем да, башында айтып кетпедиби? Таза шайлоо болуш керек депчи. Ошол таза шайлоо жолунда мисалы үчүн бүгүнкү күндө барыбыз аракет кылышыбыз керек. Сөзсүз шайлоону таза өткөрүп, ошол эле учурда баягы туура маалыматты элге жеткиргенде элде туура баягы тандоо болот да. Кээ бир учурунда азыр билип атасыздар да, эме баягы убагында уголовный кодекстен клевета деген статьяны алып койгондон кийин кээ бир учурларда журналисттер каалагандай кээ бир бирөөнү
каалаганча жамандап система эволюцияга муктажбы? Система эволюцияга муктажбы? Шайлоо жолу менен гана биз мыйзам жолу менен гана мамлекетти өнүктүрүшүбүз керек деген мен ойдомун. Рахмат чоң, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетип калды. Биз Кыргызстандагы бийлик системасы, андан кийин мына президент Алмазбек Атамбаевдин бүгүн маалымат жыйынында айткан билдирүүлөрүнүн жоопторун талкуулаганга аракет жасадык. Ага Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Төрөбай Закиров, Жогорку Кеңештин депутаты Туратбек Мадылбеков жана мурунку юстиция министри Марат Кайыпов катышты. Талкууну мен Айданбек Акмат уулу алып бардым. Ушу менен биздин кечки 6-дагы 1 сааттык программабыз дагы соңуна келип жетти. Саламатта калыңыздар.